Туғандар, көп нерсени эжен алдыда сүйлөй алган жокмун. Бул садака ыйксан көп нерсени алдын алат. Ооруларды алдын алат, бале кырсыктарды алдын алат. Туғандар, эжебизди өзүн калтырбайлык мындай убакта. Эч кимиси жок экен, бала чакасы. Тууган урук өздөрү менен өздөрү 1-2 рубльден жардам берип коелук, көп түкүрсө көл болот. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу көңүл кош эмес менин замандаштарым. Бир туугандар, катталуучулар, амансыздарбы? Буга чейинки чыгарылган видеолорго лайк басып, жакшы сөздөрүбүздү жазып келебиз. Колдон келишинче чыгарган видеолорго поддержка кылабыз дегендей. Азыр Галима эжемдин жанына келдим. Эжебиз көптөн бери ооруп жатыптыр. Жалпы ошол эл катары, мигрант катары иштеген келип, мына мынтип кырсыктап, бутудан жаракат алып, азыр операцияга тыйын керек болуп атыптыр. Туугандар, максималдуу түрдө группадан группага таратып, жок дегенде бир 1-2 рубльден которуп бир жардам берип койсок аябай жакшы болот. Көп түкүрсө көл болот дейт. Эжебиз 67-жылкы экен. Буга чейин ошол өзү ооруп калганда кыбырап басып иштеп, өзүн өзү эптеп келип аткан экен. Эжебиз ачыгын айтыш керек, турмушка чыккан эмес экен, бала чакасы жок экен. Ошого мына мынтип ютубка чыгып отурат. Эже, саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык. Денсаулыктарыңыз жакшыбы, эже? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эмне болуп калды, эже? Жыгылып түштүңүзбү? Ооба, мен өзү кичинекей кезимен баштап эле ушуреки бутумду 5-6 жолу операция кылдырып, иштеп, окуп келгенмин. Анан ушу акыркы жылдары операция кымбат болгондугуна байланыштуу Москвага келип, Москвада иштеп жүргөм. Иштеп ошо кандай оорусам дагы ошо өзүм төлөп жүргөм. Анан мында ошо үйдөн жыгылып кетип, кайра бутумду сындырып алдым. Больницага алып кетип, больницада врачтар айтты, ушуреки полностью кайра протездердин баарын алыш керек. Биринчиде туура эмес коюлган дейт. Экинчиден бул аябай сложный операция, кыйын операция дейт. Москва боюнча 2 эле поликлиника жасайбыз деди. Экөө биригип ошо 7-8 саат жасалат деди. Бирок операция аябай кымбат экен. Ошо кымбаттыгына байланыштуу мен ошо сиздерден жардам сурап атам. Эгер кымбат болбогондо мен ошо канча 6 операцияны өзүм деле көтөрүп келгем. Бул учуру аябай көп сурап атышат. Ошон үчүн мен сиздерге кайрылганга муктаж болуп, Кудайым колдойт деп, сиздердин салымыңыздарга ишенип, ушу инimiz аны чакырып, калың элден жардам сурап атамын. Сиздер мага жардам көргөзүңүздөр. Алла ыраазы болсун. Кудай кааласа, эже, мекендештерден поддержка болот. Эже, кайсы номерлер Сбербанк картаңыз уланган? Өзүңүздүн жеке номериңиз кайсы? 7 977 367 59 31. 31. Галима Шарпкуловна дейт. Мына мекендештер, мен өзүм баштап берейин. Ошо ар бир ишти кылганда ниетти тууралап кылган болсо, Кудай кааласа баары жакшы болот. Менден 3000 кетти мына. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. 100дөй 1-2-3-400 ушу 1-2 миңден которсок, мисалычы мындай операциялар мындай эле да. Чындыгында бир 1-200 сомдон ары бери басып эле жеп коюп атабыз. Акчасын албай калгандар көп жерден. Анан штраф төлөп коюп атабыз, 5-6 миң, 10 миң деп, 80 миң деп төлөгөн туугандар болсо керек, мага окшоп парковкадан. Мына ушундай. Эч качан бири-бирибизди таштап кетпейлик. Эжебиздин ошол балдары жок экен да, ошого бир көмөк көргөзүп, көңүл кош карабай карта номерлерин өзүмдүн коюп койдум. Лайк басып, мындай крупныйраак которсок аябай жакшы болот. Мен билем туугандар, биякта мындай жеңил иштерде иштегендерибиз жок да, мындай айткандачы, посудомойкада иштейбиз, грузчик болуп иштейбиз, таксиде иштейбиз, кыскасы кылма-кыл кыйын жумуштарды иштеген мекендештерибиз бар. Жок дегенде бир 200-300дөн которуп болсо дагы неме
жардам берип коелук. Рахмат. Колдон келишинче группадан группага таратып жакшы жасалык. Эже Кудай кааласа баары жакшы болот. Чоң рахмат. Мекендештер көңүл кош карашпайт. Кудай кааласа жакшылык күндөрдө басып кеткениңизди тартып көргөзүп берейин мен. Чоң рахмат. Болуп Кудай тур. буйрса. Ооба, рахмат. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөган номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайда айтып келгенден кийин коюп берет. Чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет туугандар.